Салам достор. Эмне үчүн космоско ракета менен гана учушат? Эмнеге кадимки самолетко отуруп, космосту багынтууга болбойт? Келгиле, бунун чечимин табайлы. Бизге белгилүү болгон, биз көргөн самолеттор 10 километр тегерегиндеги бийиктикке уча алышат. Алар өзүнүн салмагы, өлчөмү жана формасына карап 9 километрден 12 километр бийиктикке чейин көтөрүлүшөт. Бул көрсөткүчтөр кокусунан эмес. Анткени 9дан 12 километрге чейинки бийиктикте самолет күйүүчү майды аз тартпап, ойдогудай ылдамдана алат. Авиацияда түрдүү багыттарга учуунун өзүнүн эрежелери бар. Мисалы, чыгыш, түндүк жана түштүк батыш багытка учкан самолеттор 9 километрден 11 километрге чейинки бийиктикте учушат. Батышка жана түштүк багытка учкан самолеттор 10 километрден 12 километрге чейинки бийиктик жолун тандашат. 9 километрден төмөнкү бийиктикте самолеттун учуусуна абанын коюулугунан улам күйүүчү майды сактоо эселеп көбөйүп кетет. Эмне үчүн самолет менен өтө бийикке учууга болбойт? Логикалык жактан караганда, канчалык жерге жакын учса, аба каршылыгы көбөйө берсе, бийик учканда тескерисинче каршылык азаят. Себеби жогорулаган сайын аба суюла берет. Ал эми космосто аба такыр жок. Самолеттун кыймылга келиши үчүн аба эң керектүү зат болуп саналат. Анын турбореактивдүү кыймылдаткычы күйүүчү май жана абанын кошулмасын бири-бирине кошулуп иштей алат. Бул мындайча жүрөт. Вентилятор абаны күйүүчү май менен аралашуучу күйүүчү камерага тартып берет. Бул жерде аба менен күйүүчү майдын кошулмасы күйүп, турбинаны кыймылга келтирет. Аба күйүүчү май үчүн кычкылдандыргыч кызматын аткарат. Абасыз эч качан күйбөйт. Бардык типтеги самолеттордун кыймылдаткычы аба менен гана иштей алат. Ал эми космостук ракеталар аба такыр керектелбеген реактивдүү кыймылдаткыч менен жабдылган. Ракетанын күйүүчү отунунун курамында суюк же катуу түрдөгү кычкылдангыч кошулган. Ракета учкан учурда тонналаган суюк күйүүчү затты газ абалына айландырып, түртүү күчү аркылуу жерден көтөрүлөт. Ал эми ракетанын кыймылдаткычын самолетко орнотуп космоско учууга мүмкүнбү? Албетте жок. Анткени ракетанын жана самолеттун кыймылдаткычтары конструкциясы, аткарган кызматы боюнча бири-биринен толук айырмаланып турат. Эгер самолетко ракетанын кыймылдаткычын орнотсок, самолетко анын күйүүчү заты куюлган өтө чоң идишти да орнотууга туура келет. Бирок мындай учурда да самолет аны менен бир нече минутта гана уча алышы мүмкүн. Ошондуктан космоско ракета менен гана учушат. Мен ойлойм, бул видеонун башындагы суроого толук жооп ала алдык.